Bismillahirrahmanirrahim. Bizning akırkı sabagımız bu hukmu lami al temasındağı sabak. Hukmu lami al degen bu sözdün başında ısımdın, attardın belgilүүлүгүн bildire turçu alif lam tamgalары keledi. Ушул tamgalar kelgen учурда өзүнөн кийин кайсы tamga келсе lam окулат, кайсы tamga келсе lam окулбай калат деген маселе. Бул жерде эң эле жеңил жол менен айтайын. Эгерде сүкүн алиф лам келген болсо сөздүн башында жана ламдын үстүндө ачык сүкүн болсо, анда биз сүкүндү ачык окуйбуз. Эгерде алиф лам келип, андан кийинки тамга таштиптүү келген болсо, анда биз ламды окубайбыз деп түшүнсөңүздөр болот. Мисалы, ал-байту, ал-хайру, ал-кабиру, ал-гафуру деген сыяктуу жерлердин бардыгында лам ачык окулат. Ал эми ас-салату, ас-самау, ат-тарику, ад-дину деген жерлердин бардыгында лам окулбастан могул таштиптүү тамгага басым жасалып окулуп өтүп кетет. Ушул нерсени гана билип алсаңыздар жетиштүү. Ал эми бул тема боюнча тажвид эрежелеринде кийин дагы келет. Мына ушинтип биздин тажвид же болбосо бадуу тилава китебибиздин сабактары аягына чыкты. Ал эми бул сабактардын эң эле маанилүүсү бул теория эмес, сабактардын эң эле маанилүүсү бул эң эле башкысы бул практика. Эгер адам практически түрдө тажрыйбасы болбосо, анда теориясын тез эле унутуп калышы мүмкүн. Андыктан жөн гана теорияга таянбастан практикалык түрдө деле окуганга аракет кылыңыздар. Бардыгыңыздардан Аллах таалам ыраазы болгон болсун, баарыңыздарга Аллах таалам пайдалуу билим берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи